Assalamu alaikum rahmatullahi barakatuh. Mına atayın Kempravat su saqtagычына жолдан буруп, өзім bu problemini qanday görgөнүмү түшүндүрүп берейин деп атам. Анткени эл менден да суранып атат. Өз пикириңизди айтыңыз. Мен айтып эле жүргөн пикиримди. Мына азыр дагы бир жолу укпагандарга, анан мен айтып жүргөндө өтө эле жаш болгондорго, алар билбей калгандарга кайра айтып берейин. 1994 Koş Palatalı Жогорку Кеңештин биринчи чакырылышына шайлоо жүрүп атканда şu Карасуу районуна Өзгөн районунан 3 айлык өкмөттү кошуп берген. Анын ичинде Караташ, Куршап жана Кызыл Октябрь. Жана ушу эл менен жолуп жүргөнүмдө ушу Кызыл Октябрдан анан Куршаптан шайлоочуларым айтып калды. Биздин ата бабаларыбыздын жери şu su saqtagычтын астына калган. Эч болбосо бизге компенсация төлөнүп берилген жок. Ошо сизге депутатка наказ катарында ошол кездеги Кыргызстандын жетекчиси Турдахун Субалиев менен териштирүү жүргүзүп, şu компенсация жөнүндө сүйлөшүп бериңиз деп кайрылышкан эле. Ошондо Кемпироват су сактагычтын тарыхына атайын көңүл буруп изилдесем, 60-жылдары Өзбекстандын жетекчилиги, анда Өзбек СССРдин компартиянын биринчи катчысы Шараф Рашидов эле ошол жана Жогорку Кеңеши Кыргызстанга кайрылган экен. Кыргызстанда ал мезгилде компартиянын биринчи секретары Турдахун Субалиев эле. Ошондо Москванын ортомчулугу менен Кыргызстандын жетекчилиги макулдугун берип, анан Өзбекстан өзүнө милдеттеме алып, силер жер берсеңер, силердин пахта талаңарда сугарылат, мындан тышкары дагы гидро объекттерди куруп беребиз дептир. Эми ирригациялык системаларды, анын ичинде дагы бир каналды, азыр силерге ким билбесе айтып берейин, Кемпироваттан 2 канал чыгат, бул Шарихансай жана Савай. Мен балалык кезим ушул 2 каналдын жегинде өткөн, анткени биз суга түшкөнү, чөмүлгөнү, чабатканы ушу каналдарга барчу элек. Шарихансай Карасуу шаарды аралап өтөт, Савай каналы ушул Жаңарык айыл өкмөтү, Савай айыл өкмөтү, Сарай айыл өкмөтү, Акташ айыл өкмөтү болуп, алды Өзбекстанга кирип кетет. Ушу дагы бир канал курабыз деп, Савай 2 деп. Андан тышкары Кадамжай районунун, азыр Баткен областына кирет, анда ошол областына кирчү эле, Бургунду массивге чейин каналды алып барабыз. Ошол жерде адыр жерлерге, таштак жерлерге сууну алып барып туруп, жер айдоого айландырабыз. Жана ал жерге 100 000 элди көчүрө аласыңар деп туруп, ошо Баткен, Лейле, Кадамжай, Кыргызстандын түштүгүнүн башка районунан, суу жок райондордон 100 000 адамды көчүрүп, ошол жерде чоң бир мындай айылдар курулуш керек эле. Ана ошондо Кемпироватка уруксат берип, Кемпироват 60-жылдары курулуп, ана ошол кезден бери Өзбекстанга карайт. Бүгүнкү күнү көп айтып атпайбы? Өзбекстанга Кыргыздын Кемпироватын берип салдык деп. Мына ушу тарыхын угуп турсаңар аз кандай болгон экен. Мен бул жерде жеке кызыкчылыгым жок. Азыр булар көтөрүп атса, бул маселени мен ушу 94-жылы көтөргөнмүн. 95-жылы шайлоо бүтүп, Жогорку Кеңешке келип, биринчи сессия кетип атканымда, ушу чоң залга, жыйындар залына кетип атканда, мени Турдахун Субалиев күтүп турган экен. Ошол айтып калды: "Балам, бул жака келчи" дейт. Бардым. Барсам, эми 2 маселе боюнча сага түшүндүрмө берип кетейин дейт. Биринчи дейт, атаң боюнча дейт, атаңды жакшы көрчү элем дейт, мен аны куунтуп калганына эч мен тиешим жок дейт, башкалар куунтуп калган дейт. Ал мели дедим. Ал жеке маселе. Экинчи маселе, кайсы маселе боюнча десем, айтып калды: "Сен балам дейт 3 жолу жазып жиберипсиң. Шу Турдахун Субалиев Өзбекстанга Кемпироват, Советабад жана ушул жерлерди сатып берди" деп туруп. Мен сага түшүндүрүп коеюн дейт. Ал мезгилде дейт, мен Кыргызстандын жөнөкөй жетекчиси элем дейт. Компартиянын биринчи катчысы дейт.
Politbüroga müçe emeslem, даже kandidат emeslem deydi. Aşraf Rashidov deydi. Anda Politbüronun kandidatlığına müçölüğüne kandidatle deydi. Egede şu tarihte bilgenleri aytıp koyuşum gerek. SSR'ды başkargan anda Komünistik Partiya başkarçılı, anın Politbürosu barlı. Politbüroga en kıyındары, en aldınklarini koşup salgan oşula başkarçılı SSR'ды. Oşolun müçölüğüne Şaraf Rashidov Özbekistan'dan Kompartiyanın jetekçisi kandidatlı. Çin'de Kırgızstan'daki yakıt kandidat emesli. Oşonça aytıp kaldı. Men biligim joğlu, ana men korkup kettim deydi, ana makıldığım berdim deydi. Men Allah turat. Nakbut mal jamgır jawatkan күнү men aytıp atım Allah öz üstünde turat. Aytıp ketкен şu sözlerini. Aytıp kaldı. Oşonda deydi Şaraf Rashidovga yok dey albadım deydi. Men ayttım Turdakunova dedim. Men şaylangan жерден şu Susaqtağıştın murdağı eğlerinin urpaqtары бар. Anan hazır Kempravat'ın kesepetinin жерден suğu teyip, şu Özgün rayonunda, hançıda Kurşap, Kızıl Oktyabr ayıllarında, jana Karasu'da mına Жаңарықтан baştap uşul Sabay Saray aylıkmetke için жерден suğu teyip, üyler kulap düşüp atat. Sız bolup atat. Jolдар sazga aylangan. Drenajlık sistemada jardan beri alıp aytat. Şu boyunca elge barıp, men jol uçuşturup bereyim. Özünüz keşirim sırap, düşündürüp beringsem, aytıp kaldı balam, men elge barganын men kılayın deydi. Ay bir adamlar bolat deydi. Bilesin o deydi. Anan eldi mana üçünde eken deydi. Meni jaman görüp attırmın, bar böyle koyunçu deydi kaldı, ötünüş sağa deydi. Özünle barıp menden salam aytıp deydi. Düşündürüp koy deydi. Oşonda deydi, Turdakhun Usmaliyev deydi. Meni aytıp koy deydi. Kolundan gelbegen eken, Şaraf Rashidov anda biyirak turgan eken, birliktin tepkişinde. Oşol üçün şunday bulup ketdi, düşündürüp koy deydi. Men ayttım, düşündürüp dedim. Şunday korksanız dedim, öldürüp koysa da aytpaysiz bir жерде bereyim deydi. Yok ayta albadım deydi. Buna hem şu sözlerimden keyin azır mınal özünden başka hiç kimde жақсы көрбөгөн депутат оппозиция бар ошо айтып жүрбөйбү? Турдаkhun Usmaliev'in kitabını okubайсыңар деп туруп. Turdakhun Usmaliев şu kitapты men 95 yıl söylöşsem, oşol gergüçünde sözler bolup atat, meni gün ölüp atat dep 98 yıla kitap жазган. Anan özünü aktap жазган. Akta göllü tarih içindik çok. Oşondan al kitabını dokument kılıp alış tura emes bolup kalat. Anan oşol kezde şu meseleni götürgönde Jogorku Kençte götürgön şu meseleni. Bu 95-96 yılları. Oşonda azırkı opozisiyam dep жүргөн insanlar oşonda deputatlı birinci çakılıştın. Biri de meni olduğun yok. Bağlı Turdakhun Usmaliev'çi sıylayız, жақсы көрөбүз dep. Keyin Kırgız eli batır berilgende kol çapar kututaganda aralar. Oşol mezgilde jaman görünmeli dep men hiç kim oldu boğun yok. Oşol mesele men жақсы bilem. Mına şu Kempravat Susaqtağıştı uşuna alıp durup Özbekistan başkarışıp başlagan. Bu sözlerimde el uqqan. Oşol 95 yılı özüm жазган Жогорку Кеңештин депутаттын статусу жөнүндө мыйзамга ылайыктуу ар айы 4-cü жумасында келип туруп элге отчет берчилик. Депутаттар эмне кылды? Мына дагы кандай наказдар болот деп. Ошондо Карасунун бул жерде Жаңарык айыл өкмөтүнө, Карасунун Сабай айыл өкмөтүнө, Өзгөндүн болсо Кызыл Октябрь менен Куршап айыл өкмөттөрүнө келип, ошо Турдаkhun Usmaliев менен жолукканымы? Силердин наказыңарды аткарып айттым, талап кылдым. Өкөз уруша кеттик деп ошого отчеттердин баарын берип кеткенмин. Ошол кездеги анда интернет жок эле мамлекеттик өкмөттүн гезиттерине чыккан элек. Анда Слово Кыргызстана чыкчу эле, Советский Киргиз деп аталчу эле, по-моему. Интернет жок, гезиттерге чыгып кеткен Турдаkhun Usmaliев көз айтышып урушкандарыбыз гезиттерге чейин чыгып кеткен. Но элге келип отчетун берген. Ушуна кылып териштөө жүргүзүп атам. Бирок мойнуна албай атат. Силерге саламынан башка эч нерсе жок. Келгиси келбей атат. Бирок маселени мен көтөрүп атам. Жогорку Кеңеште да өзүнө айтып атам деп туруп, отчеттерди берип кеткен ушул жерде. Ошол мезгилдеги аксакалдар бар болсо, же ошол мезгилде жаштар азыр орто муун болуп калды, алардын эсинде бар бул сөздөрүм. Мен жана айтып кеткендей, балалык кезим шейде өткөн эле, мына автобуска туруп алып Кара Суу шаарынан бул Кемпироватка чейин келчилик, Тополино деген айыл бар, ал да Өзбекстанга өтүп кеткен. Ошол айылга чейин автобустар келчиле, Кемпироваттын өзүгө чейин автобустар келчиле. Анан жолдо ошол Кемпироват Ош Жалабатта кетип аткан жол, ошол эски жолдо 4 көчө бар эле. Ошол жерде Өзбекстан гаиси турат эле. Кааласа токтотот эле, кааласа өткөрөт эле. Ошол гаи ана уруксат бергенде биз бурулуп, автобустан түшүп, анан şu Susaqtağışta
çabak atıp çömülüp es alıp ketçilik balдар. Çoğ adamlar es alışını biz balдар şu özüm aytып otam. Anan şu Kırgızstanda su saktagıçtары köp. Şu kemperat su saktagычını bir jegine ikinci jegine ötkөн ушул жалгыз kemperat su saktagыч. Ошондо Кудай сактаган şu baldarın jadı maktana koyup bir jegden ikinci jegge süzüp ötkönmün. Kayra ana kişine saltır bul jegine ötkönmün. Oşundan beri esте kalgan başka su saktagычтарда мындай кыла алган жокмун. Бул эми жакшы эскерүүлөр. Эми кайра тарыхка кайтып келсек, мына Кыргыз Республикасы көз карандысы болгонуна 31 жыл болду. Өзбекстан да көз карандысы болгон. Bir жолда Кыргызстан башкарган жок буякты. Ошондон азыркы мына сүйлөшүүлөр көөлө талкуу жүргүзүп атпайбы? Анан Ташиев менен Жапаров берип салды. Мен ала кошумачылык кылган жокмун. Мени билесиңер, мен Аллах Тааладан башка эч кимге кошумачылык кылбайм. Булар да күнөөлөп атпайбы? Кемпират берип сал деп. Ошо мен суроо берейин деп атам. Şu azırkı pozitsiyaya, je bolsa oşal atayın şu düşünbөгөн, je bolsa düşüngüsü kelбегендерге. Kemperawat kaçan Kırgızstan'a karaçılı. Mesele tarihini ayttım. Usubaliyev Kırgız el batırı ötkörüp salgan Özbekistan'a. 60 yıldan beri hiç kaçan bu şeyler Kırgızstan'a karabagan. Buna men jana Savay kanalın jeginde, Kemperawat'tan çıkan Savay kanal jeginde ayılda uyum var. Savay ötü canımızda, Kemperawat susu. Sunu alıp azıp için çay kaynatıp tamak jasap içeriz anan. Biri çöp ketse, biz daima Özbekistan birliğini kayrılçılık. Şu Savay kanalda, Şarkhansay kanalında biri Kırgızstanlıklar çöp ketse, biz kayrılçılık. Sunu to'xtattırgılaçı. Biz şu çöp ketken adamın denesini tavaly dep. Kırgızstan'ın territoriyasına, je bolsa Özbekistan'da aralap Özbekistan içine girip denesini taap çıkçılık. Oşonda da biz Özbekistan'da ruhsat suratlık. Açıp sunu japtırgılaçı biz taap alaylı şu deneni dep durup. Baş sözüm aytkanda uşunda meselelerde de biz Özbekistan'a kayrılçılık. Savay kanalını daima Özbekistan'ın irrigatsiyalık hizmetleri gelip ekskavatorunu tasarlap ketedi. Hoç Kırgızstan yerinde biz kanallar bolsa, biz kanalları şu ötedi. Özbekistan'ın ekskavatorları, teknikaları gelip tasarlap ketedi tane. Baş sözüm aytkanda uşular tasarlap turabız dep milletlemin özünü algan. Buna dağım sizlerge bir dalil. Hanan su turat, suyun astığı jer deydi. Buna şu anda Usubaliyev berбегенде biz aytsak bolatılı. Boldu bu Kırgızstandыкы dep. Usubaliev'ten başta ötüp ketken jerlerdi. Alar korkup kötөр alбаган эсир мезгилинде. Азыр болсо Москва манда ортомчук кыла алабыз дейт, кыла албайт ал, документлер көрсөтө алат. Ошондо Москва күчтүү эле, ошондо алып алсак болот эле. Анда биздин жетекчилер Өзбекстан жетекчилигинен коркуп өткөрө албады. Же сатып жиберишкен, Кудай билет, азыр эми гыйбат кылбайын. Мен өзүм андай ойлоп атам да, эмне үчүн ошондо ала албадык деп. Эми түштөн кийин, эки мамлекет көз карандысы болгондон кийин, bu eski işe aylangandan keyin hazır mı 1000 surasang da Özbekistan bari suarıp atat bu жерде alып algan, bunu berбейтиле. Kırgızstan bir gün emes, bir saat bu жерлерди başkargan жок Kırgızstan. Oşu 60 yıldan beri ötüp ketken esir uçurunda. Emi şu suunun astı jer aşağı ötөт дейт. Albatta suunu bergenden suunun astı jerde ötöttü. Hani bilme, suunun astında biz mi jer aydayız bu. Je bizdeki oturguzabız, egemiz bu. Ошондуктан su saktagычты alabız degenden keyin аны oradan je berебиз дегендей мына ушул жерлерди түшүрөбүз дейт деңгээлине. Şu aylanасы бошкон жери Кыргызстанга өтөт дейт. Мындан тышкары аны ордуна башка райондордон жер кошулуп атат бизге. Эми бул жерде биз эгоист болушубуз керек эмес да. Şu su saktагычтын астында жер өзгө менен кара сунуку, эми бизге эле ушундай бир ашыкча мындай жерлер келсин анда мындай деп башка райондорго биз мындай көңүл бурсак болбойт. Ошондо Алабукада жер берилип атыптыр, Аравандан жер берилип атыптыр Кыргызстанга. Биз өзүбүздүн мекендештерибиз үчүн да бул жерде ачык сүйүнүшүбүз керек. Мына талаш тартыш жерлер келип чечилип атат биздин пайдабызга деп. Жана Үңкүртөө ушу Кыргызстанга өтүп атат. Ал башка район болсо да бир Кыргызстандын жергеси да. Ошондуктан бул жерде кымбаттуу мекендештерим, бул жерде тарыхты билип туруп, аны ушул жерде жашагандардан мындай сурасаңар айтып беришет. Кыргызстан bir gün bir saatte bul жерди бул су сактагыч башкарган жок деп. Анандан кыйынсып биякта су сактагычтын жанында биз митинг өткөзүп атабыз, чол тутабыз дегендерди айтат элем. Мына су сактагычтын ар жагында Өзбекстандын аскери турган жерге барып митинг өткөзбөйсүңөрбү? Айка жок, коркосуңар өткөргөнү. Бул жерде эч ким жок, бош жерлер. Ушактарга келип митинг өткөзүпсүңөр.
Ушундай эле күчтүү болсоңор, ушундай эле коркпогон болсоңор, анда Өзбекстан башкарган жерине өтүп, Кемпироватына ошо жерде митинг өткөзгүлө, бергиле бизге деп туруп, бириңиз өтө албайсыңар ал жака. Ошондо бул де-факто СССР мезгилинен баштап Өзбекстанга карап калган. Ага күнөөлүү ошондо Кыргыз СССРдин жетекчилиги, Кыргыз СССРдин Коммунисттик партиянын жетекчилиги жана Жогорку Кеңештин ошол кездеги депутаттары. Азыркы бийлик болсо ошол каталарды оңдоп атат. Эгерде бул маселе чечилбесе, жок, мейли азыр кайра кол койбойбуз, кол бербейбиз эле деп туруп алсак, Өзбекстан баары бербейт. Де-факто аныкы. Ошол боюнча талаш тартыш маселе кала берет. Анан ушунча жыл турду, дагы ушул маселе тура берет. Чечилбеген. Өзбекстанкы бул эсептеле берет ал. Дагы бир жагын айтпайын деп аткан элем, бирок айтканы мажбурмун, туугандар. Мына Эмомали Рахман деген имансыз коңшу өлкөнүн жетекчиси дайым эле бизге кол салып атат. Шостун саммити болобу, ОДКБнын саммити болобу, ыйык Рамазан ай болобу, же улуу жума күн болобу, баары Кыргызстанга кол салып атат. Согушканда да жөн эле жокелерим эмес, тынч жашап аткан элиме согушуп канчасы кырылып кетти. Мейли үйдү, өрттөнгөн үйдү кайра тургузуп койсо болот экен. Шейит кеткен адамдардын жанын кантип кайтарабыз? Акылдуу жетекчилер дайыма, ушул аскер башчыларда дайыма эки фронтка согушпайт. Душмандын санын азайтып, бир фронтта согушат. Ошондо ийгиликке ээ болот. Тарыхты карап көрсөңөр, бизде болсо Тажикстан менен маселе чечилбесе, мамилелерибиз курчуп турса, анан дайыма согуш болуп турса чек арада, биз дагы Өзбекстан менен мамилени чечпейбиз. Өзбекстан менен талаш тартыш маселелер калсын деп туруп алсак, көкбеттикти кылып туруп. Анда Кыргызстан алы жетеби эки фронтко? Өзбекстанда да чек ара маселе чечилбеген деп, Тажикстан менен да чек ара маселе чечилбеген деп туруп. Жок. Ошондо мен айтып кетет элем. Биз Өзбекстан менен чечип алдык маселени, баары ал эл бизге жакын, тили жакын, маданияты жакын, түстөрү да бизге жакын. Анан бул жерде биз күчтөрдү биригип алып туруп, Тажикстанга туруштук берип, Баткен электин жерин бербейбиз, Чоңалайдын жерин бербейбиз Ош областынан. Бул биздин жерлер деп туруп, ушу күчүбүз ошакка топтобойлубу? Муну айтпайын деп атканам. Анткени бизди дайым ушу тажик тарапта болот, душман тарапта болот. Бирок айтканы аргасы кылып атасыңар биякта. Акылдуу болойлу. Рас бул жерде 3 эсе жерлер бизге көп келип аткандан кийин Кыргызстанга. Бизди ойлонуп туруп, мейли. Мына үзөңгү куштап өтүп кетти Кытайга. Ошондо мен жана 12 депутат каршы турганбыз. 107 депутат Акаевди колдоп берген. Өтүп кетти Кытайга ошол жерлер. Казакстанга да өтүп кетти. Ошондо биз каршы турганбыз, баары өтүп кетти. Эми ошол жака уруксат бергендер Кемпироватты бекем карамай алышып атат. Хотя бул Кемпироват де-факто дауны Өзбекстандыкы. Бизге эч качан карабайчу эле бул. Ошондо мен айтат элем мен. Акылдуу болойлу, келечекти ойлойлу, күчтү бириктирип алып туруп, Кыргызстандын Тажикстан тарабынан бир да сантиметрин бербей, күчтүү ошакка топтойлу. Анан коңшума түрк тилде сүйлөгөн мамлекеттер менен мамилени чың кылайлы. Келечегибиз баары бир. Европада Евросоюз болуп биригип атат. Бир күнү бир болбосо, ушу түрк тилдүү элдерде туран болобу, жана башка кошун болобу, баарыбыз биригип туруп, бирибизге жардам берип, мыкты өнүккөн мамлекеттерден болобуз. Мени туура түшүнгүлө, дагы жолу айтып атам. Бул жерде эч кандай жеке кызыкчылык жок. Мен болгон нерсени ушул жерде жашап өскөн, ушу сактагычтык, кичине кезимде сүзүп, ушу сууда чабагатып жүргөн адам катарында, жана ушу маселени кийин депутат катарында изилдеген инсан катарында силерге айтып берип атам. Ассаламу алейкум, рахматуллахи ва баракатух.